Кутман кеч, урматтуу кыргызстандыктар. Арча медиа кайрадан түз эфирде өзүнүн алып барууларын улантат. Бүгүн биз кайрадан актуалдуу бир теманы талкуулайбыз. Жакынкы арада президентибиз дагы бир өзүнүн жарлыгын чыгарды. Ал жарлыгы менен ал 25 ноябрда курултайды дайындоо жөнүндө деп билдириптир. Ошол теманы биз бүгүн политолог, саясаттануучу, окумуштуу агайыбыз менен Эмил Жороев менен талкуулайбыз. Эмил мырза, саламатсыздарбы? Кутман кеч, саламатсызбы Ритайым. Биринчиден, бул теманы биз талкуулаганбыз, ошо уюштуруучулардын бирөөсү менен. Ал өзү ошол уюштуруучу комитетке да кирет экен, жана конституциялык мыйзамды дагы жазгандардын ичинде кирет экен. Анан бир аябай укмуш сонун нерселерди айтып берди. Сиз менен бүгүн ошонун баягы бир эле монетанын эки жагы болот деген маселеде башка тарабын мыйзамдуулук, коркунучтары, ошолор жөнүндө сүйлөшөлүк. Анткени Бейшенбек Абдыразаков агай менен ал биз мынтебиз, биз тигинтебиз, биз момундай кылабыз деп ошо планды 30 жылга алдыга айтып берди, эмне кылышат экен. Анан мен өзүм да таң калып сурадым. Агай, сиз ошол курултайга уже кирериңерге бирөө кепилдик берди беле? Жок, эл тандайт делегаттарды дешет дагы, но бирок уже ошо жерде жүрүп, ошо жерде иштеп, эмне иш жасарын айтып берип, пландарын аябай айтып берип таң калдырды. Биринчиден бүгүн сиздин постуңузду окуп алып, ошо эң мындай сиздин оюңузда коркунучтуу маселе ушул жарлыкта эмнеде? Биз эмнеден тайып атабыз? Бул жарлыкта бир топ эле бузулуулар, баш мыйзамдын принциптерин бузуу, логикалык жактан төп келбестиктер толтура. Бирок эң эле принципиалдуу, фундаменталдык жактан келтирген коркунуч бул ошол баш мыйзамды иштетүүнүн принциптерин, конституциянын чечмелөөнүн принциптерин одоно бир өзүнө ыңгайлуу жагына бурган кырдаал байкалып атат. Кантип гана окубагын президенттин атынан анын пресс катчысы бир-эки жолу да ошол соц тармактарга пост жазыптыр. Тигиндей мындай деп, тиги конституциянын бир канча беренелерин келтирип, бирок ал такыр көз боемочулук десек болот. Ал беренелердин алкагында эч кандай президенттин жарлыгы менен убактылуу түрдө ошол конституцияда көрсөтүлгөн мамлекеттик деңгээлдеги ошол институтту, элдик курултай институтун уюштуруп койсо болот, анын жобосун киргизе койсо болот, убактылуу иштете койсо болот деген бир да мүмкүнчүлүк жок. Конституцияга жол бербейт. Ушул чоң коркунуч. Анткени ушундай жол менен кетчү болсок, албетте бул анан ушуну жон гана унчукпай кабыл алып койсок, менимче бул азыркы да бийликке, мындан кийинки бийликке ого бетер ушундай жол ачып берип атпайбы? Бизде конституциялык мыйзамдуулуктун өзөгү жокко чыкканга дуушар болуп калат. Негиз түзүп атат, Ошону биз прецедент деп коебузбу? Ошондой өтө начар конституцияны буза турган прецедент салынып калат, ишке ашып калат. Негизи жакынкы арада эле президент өзүнүн жарлыгы менен 5 жылдан ашкан стажы бар мектептин директорлорунун баарын кетирди. Ал жерде билим берүү жөнүндөгү мыйзамда дагы 5 жылдык стаж деген чектөө жок экен. Эмгек кодексинде дагы, анан депутат болгондорго жумуштан кетпесин деген нормаларга тырышса дагы жок, президенттин жарлыгы талкууланбайт деп бир прецедент түзгөндө бизде баягы элдерге түшүндүрүп бериш керек да, бизде иерархия деген бар. Мисалы үчүн эң түп тамыры чоң бул конституция, андан кийин кодекстер, андан кийин мыйзамдар, жарлыктар, буйруктар бул ошол мыйзамдардын кандай бир түшүнбөстүк жерлери болсо, ошол мыйзамдар ишке ашып кетсин деп кандай бир жарлыктар чыгат да. Анан ошондо биз айтып келгенбиз, силер бул туура эмес, силер бүгүн деле парламентибиз эми мындай чөнтөк парламентке окшош да, баары эле президенттин айтканын колу менен деле көтөрүп бермек. Ушул маселеде эми бул кодекс эмес, андан өйдөрөөк турган конституциядагы принцип бузулуп атканы көрүнүп атат да. Ошондо мыйзамдуу жол менен кете турган болсок, президент ушул эле ишти жасаш үчүн эмне кылыш керек эле?
ушул ишти ишке ашырыш үчүн ушул демилгени? Бул жерде президент эгер ошол баш мыйзамды бузбайм дечү болсо, албетте жай айларында, май айында бир мыйзам долбоору боюнча конституциялык мыйзам долбоорун талкуулап, парламенттик комитет өткөргөн эмес ал мыйзамды. Ошол мыйзам чыгаруу процессин кайра ишке кириш керек, жандандырыш керек. Кандай гана процедуралар болбосун, аларды сактоо менен акыр түбүндө эң негизги көрсөткүч, талап болуп турган нерсе бул ошол конституциялык мыйзам пайда болушу керек. Анткени тиешелүү ошол Конституциянын 7-чи беренесинде, эң эле башында Конституциянын жазылган жеринде, элдик курултай жөнүндө жазылган жеринде так айтылып турат. Бул курултайдын иштөөлөрүнүн жол жоболору конституциялык мыйзамдын менен чечилет деп. Конституциялык мыйзамдын кабыл алуу жолдору бар. Ал жөн гана көпчүлүк эмес, 2-ден 3, 3-төн 2 көпчүлүк менен кабыл алынчу өзгөчө күчтөгү, өзгөчө даражадагы конституциялык мыйзам. Ошолордун баарысынын жазылгандыгынын себеби бар да. Ал жөн гана бирөөнүн жана ойлонуп атып же жөн гана бош жерден жазылып койгон жери жок. Ошентип жазылган болсо, ушул президентибиз эле, ушул эле азыр курултайны уюштурууга киришип жаткан кишилердин жарымы ошол кеңешмеде болушкан. Кой десе болбой, канчалаган билген кишилер, ой, бул жерде кемчиликтер көп кетип атат деп, дагы ушул элдик курултай боюнча мени да беренелер боюнча да сын пикирлер айтып атканда, эч көзгө илбей түртмөлөшкөн. Эми жок дегенде ошол өздөрү түртмөлөгөн конституция беренелерин сактоого менимче биринчи орунда ушул кишилер бел байлаш керек болчу. Эмиль мырза, бул принципти түшүндүрүп кетсеңиздер, мындай нерсе бар эмеспи? Жөнөкөй жарандарга баягы мыйзамда түз тыюу салынбаса, анда барын жасай берсе болот, только ошо тыюу салынган нерсени жасаган болот. А бийликке только мыйзам менен бекитилген нерсени жасаганга уруксат деген нерсе бар да. А мында тескеринче, кайсы жерде президентке тыюу салынган экен деп эле мамлекеттик органдагы анын жанында жүргөн юристтери мындай жөнөкөй кишиге берилген мүмкүнчүлүктү, баягы все, что не запрещено законом дегенде, аны президентке чаптагысы келет да. Ушул президент болобу, прокуратура болобу, кайсы бийликтин бутагы болобу, мына могул ыйгарым укуктун чегинен сен чыкпайсың деген принцип конституцияга эмне үчүн жазылат? Эмне үчүн бул маанилүү? Эмне үчүн ошондон ашып чыгып кетүү бул одоно бузуугаларга кирет? Бул өтө маанилүү нерсе. Бүгүн эле ушул Facebook соц тармагында Сания Токтогазиева ошол конституциялык мыйзам боюнча биздин белгилүү болуп калган серепчү окумуштуубуз айтып кетти. Бизге таанымал болуп калган принцип бар эмеспи? Ошол мыйзам менен мыйзам бөгөтүп койбогон болсо, тыюу салбаган болсо, демек укугуң бар деген. Ал ошол жеке жашоого тиешелүү нерсе. Ар бирибизде, мисалы үчүн, мыйзам сага бүгүн саат 12ден кийин магазинге чыгууга тыюу салбадыбы? Демек укугуң бар. Ачык тыюу салынбаган нерсенин баарысына биздин укугубуз бар деп. Бирок мамлекеттик жоопкерчиликти аркалаган, мамлекеттик институттарда алардын эң үстүндө турган президенттин алдында жеке жашоо жөнүндө эмес маселе. Маселе мамлекетти башкаруу, башка баарыбыздын ошол 6 миллион элдин укуктарын, мыйзамдарын ишке ашыруу боюнча жоопкерчилик турат. Бул жерде президентке тыюу салынбаса, демек укугу бар экен деген бул такыр тескерисинче, бул жанагы жеке жаранга берилген укукту тепсеп салууга жол ачып коет десек болот. Ошондуктан азыркы современный, азыркы доордогу конституциялык принциптин, конституциялык негиздеменин эң эле биринчиси ошол тарыхый тажрыйбанын негизинде болуп чыккан принцип. Бул конституция ыйгарым укуктарды, мамлекеттик ишмерлердин, институттардын ыйгарым укуктарын чектеп берүүчү гана инструмент. Ачып берүүчү эмес, чектеп берүүчү инструмент. Анткени мыйзам чектебеген жерде аша чапкандык
болуп келет жана тарыхта аша чапкандыктын негизинде диктатура болгон, керек болсо тоталитаризм болгон. Конституциялык принцип деген ошол мамлекеттик органдардын өзгөчө ошол күч органдарынын, бийлик органдарынын укуктарын чектеп берүү. Эгер конституцияда моундай укугуң бар деп айтылбаса, демек ал укугуң жок дегенди түшүндүрөт. Ошондо биз өтө маанилүү да, анткени эгер азыр бизде кээ бирлер ошентип ачык чечмелеп, тескерисинче чечмелеп атканда, мисалы үчүн ошол эле президент баланча тыюу салынбаптыр деген ой менен, мисалы үчүн бүгүн айталы Кыргызстанда машинелердин баарысынын түсү ак болсун деген буйрук чыгарсын. Анткени конституцияда андай кылбайсың деген укук жок да, туурабы? Көрсөтмө жок. Эртең аялдар жалаң кара кийинсин деген мыйзам чыгарышы мүмкүн. Анткени укугу жок. Ошондой сыяктуу нерселер Түркмөнстан Республикасында болуп келатат. Бул деген ошол бул такыр жанагы башында айтылган жеке жарандарга берилген ачыктык принцибин тескерисинче колдонуу, одоно бузуу менен колдонуу дегенге барабар. Ошондо биз бүгүн айтабыз го, негизи эле азыркы биздин ушу 1 жыл мурун, 1,5 жыл мурун кабыл алынган конституция өзү эле ушу бийлик бутактарынын ортосунда баягы тең салмактуулукту бузуп, көбүнчөсү баягы бир кишиге жоопкерчиликтеме жүктөп койгонда, а эми президентибиз чекке чыгып атканда бул парламенттин ыйгарым укуктарын өзүнө алып атат. Анткени себеби парламент конституциялык мыйзамды кабыл алып, ошол уюштуруу маселелердин баарын парламент чечип бериш керек деген маселеде. Анан мен ойлоп атам, парламентибиз бул эл өкүлдөрү болсо, курултайдагы бул эл өкүлдөрү болсо, бул негизи эле парламентаризмди өзү эле араң дем алып аткан алсыз чөнтөк парламентибизди таптакыр жок кылуу максат коюлган эмеспи? Анткени себеби тиги Бейшенбек Абдыразаков айтты да, бара-бара негизи парламент 2 палатадан туруш керек. Бирөөсү мыйзам чыгарган, а экинчиси ушул 500 киши. Бул экинчи жана палата народных представителей деп мурун өкүлчүлүк болот го, ошондой болуш керек. Ошондо гана биз баягы чыныгы кыргыздын баалуулуктарын орундатабыз деп аябай өзүнүн кыялын айтып кетти да. Анда булар чын эле мындай парламентти подменять эте турган бир нерсе максат кое алышканбы? Анткени биз байкап атабыз го, кайсы маселе болбосун, президенттин ыйгарым укуктары бүгүнкү күндө парламенттен ыйгарым укуктарын алып атат өзүнө. Андан кийин балким дагы башка соттун бир ыйгарым укуктарын алып алса, өзү эле баягы тең салмактуулук башка бийлик бутактарга баягы расмий түрдө укук берилгени менен бүгүнкү күндө биз баарыбыз байкап атабыз, баардык укуктар президентке көбүнчө мындай байланып, президент көбүрөөк чечип, президент эмне маселени айтса, ал кыңк этпей аткарылып аткан кезде, бул дагы конституцияны одоно бузуп, парламенттин ыйгарым укуктарын өздөрүнө алып алган болушат да. Ооба. Мен угулуп жатабы? Ооба, угулуп атат. Ооба. Парламентке болгон маселе жана ошо парламентке жанаша ушундай өкүлдөр институтун киргизүү, бул негизи эле мурдатан эле ошо 21-жылдын башында бул конституциялык долбоор, жаңы конституциянын долбоор талкууланып жатканда эле көтөрүлгөн нерсе. Бул өтө бир эч кандай конкреттүү бир логикага, мамлекеттик башкаруудагы өзгөчө өкүлчүлүк функциясын камсыздап берүүдөгү маселедеги ошол бир ыкма дечү болсо, бул эч кайчака алып бара турган эмес, тескерисинче бузуп кое турган институт болуп калды. Мындай карасаңыз, биринчиден бул эмеде жобосун көрдүңүз да, президенттин жобосун.
ооба ушул бул жерде биринчиден биз 1000 кишиден турган элдик курултай чакырган турабыз 25 ноябрда. Бир миң кишини батыра турган бизде бир эле зал бар экен, карап көрсө. Ошо спорт сарайында эле батпаса, башка жерге батпайт деле анча киши. Ноябрдын аягында. Экинчиден, ал 1000 кишини шайлоо жолу такыр такталган эмес. Аныкталган эмес. Ал жөн гана айтылган, ошол 450 канча айыл өкмөт айыл аймактарында тиешелүү жерден ар бир айыл аймагынан 2ден өкүл шайланат деген делегат. Кантип шайланат, канча киши жыйылыш керек, кандай түрдө жыйылыш керек, анын процедурасы кандай болуш керек, жана башка толгон токой маселелер. Бул эми карасаңыз, жана президент менен парламентти шайлоо мыйзамын биз жөндөн талашпайбыз да, жөн жерден чоң маселе эмес да. Бул деле 1000 кишини шайлап келүү деле ошондой сыяктуу татаал комплекстүү маселе болуп каралышы керек болуш керек. Түшүнүш керек болчу ошону. Түшүнгөн кишиге бул оор нерсе. Бул өтө оор нерсе. Ошондуктан бизге азыр эч бир даана бир көрсөтмө жок. Кантип болот бул? Кантип ишке ашат дегенге, мисалы үчүн мен азыр ошол уюштуруучу комитет шайланган жумушчу топ. Алар кантип уюштураарына мен башым маң болуп турат, мисалы үчүн. Кайсы бир деңгээлде аларды деле бир кыйынчылыкка түртүп койгондой да. Экинчиден ошол мүмкүн билбейм, анын президент өзү жазган жок да бул жобону делечи. Тиешелүү ошол жерде жазыптыр. Шайлануу жолдорун биринчиден жанагы жакында кабыл алынган жергиликтүү башкаруу органдарын бул жөнүндөгү мыйзамда 61-беренеге шилтеп коюптур. Ал 61-беренеде жөн гана бир эки сап сөз бар. Курултайлар уюштурулушу мүмкүн деген. Ошол эле жердин 62-беренесин окуганда алар деле көрмөк. Ал жерде да айтылып турат. Бул конституциялык мыйзамдын негизинде ишке ашат деп турат. Ошол 62-беренеси Эмил мырза, ошондой шартта баягы процедуралар аныкталбаганда 452 айылыбыз, 32 шаарыбыз мынакей ноябрга чейин 2 ай калды. Башка жоболор жок. Ар бир делегатын шайлап келгенде, мына баягы 2 күн мурун биз ошо уюштуруучунун бирөөсү менен сүйлөшкөндө, биз минтебиз, биз момундай план коебуз, биз моуну ишке ашырабыз деп аябай ушундай уже ал делегат болуп шайланып келгендей эле сүйлөп атты да. Ошондон улам суроо бердим, силерге бирөө кепилдик берди беле ошол жерге өтүп келериңерди депчи. Анан жок деп күлүп койду, но бирок чын эле процедура жок жакта. Кантип эл деле азыр мисалы үчүн же чыгып алып ушундай уюштургула деп мындай кайрылуу жиберсе, эл деле азыр бар күз күрөш болуп эле өзүнүн иштери менен жүрөт да. Анан ушу бир четинен баягы уюштуруу жөнүндө деп жарлык чыгарып коюп, анан бир дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу, бир дагы мамлекеттик бийлик буга катышпайт деп койгону аябай кызыктуу болуп атат да. Эмил мырза, сиз видеоңузду дагы включать этип коюп сүйлөсөңүз. Оюңузду айтып кетсеңиз, ушу канчалык деңгээлде процедуралар аныкталбаган жакта чыныгы таң калыштуу да, депутат болбосун деп жазыптыр. Ал соттолбогон жаран болсун деп жазып коюптур. Ошол аймактын пропискасы болсун деп жазыптыр. Мындай үстүртөдөн немелери бар экен, баягы талаптары да. Мындай ал кандай киши болот, аны квартал сайын мындай айылдарда деле бир айыл өкмөттүн ичинде 7-8 айыл болушу мүмкүн. Алардын процедуралары ар бир айылдан кишилер чогулуп алып аны кантип делегировать этет, эч бир мыйзамда, эч бир беренеде, эч бир
жободо аныкталбаган нерсе бул абдан кызыктуу нерсе болуп атат. Анан баягы келгиле ушуну ушинтип тандагыла деп айтып койсо эле ал тандалып калбайт да. Бул мисалы үчүн мен деле азыр өзүм айылда жашап атам. Таң калыштуу нерсе да ушу кантип бул делегаттарды ким сунуштайт болду экен? Айыл өкмөт уюштурбаса, элдер өздөрү уюшуп алып эле мени жылдыргыла деп айтабы? Түшүнүксүз нерсе да. Ошон үчүн баягы 2010-жылы Бакиевдин ынтымак курултайына окшошуп ар бир айыл өкмөттөн аттуу баштуу бир аксакал келет дагы, бирок кайсы маселени көтөрөт, ал кантип айылдагы кишилер менен байланыш түзүп, кайсы маселени көтөрөйүн деп, ага кантип ыйгарым укуктарды берет, сен могул маселени эле көтөрүп келгин деп, ошол маселелер таптакыр чечилбегени бүгүнкү күндө көп суроолорду жаратат. Бир жарлык менен бул чечилбей турган нерсе деп ойлойм. Эгер чын эле мындай курултайды аябай мыкты мындай алып кете турган болсок, анда балким ошо делегаттар шайлансын, ар бир айылдан бул болсун деген бир кандай бир чакырык болуш керек болчу го деп ойлойм да. Анан жарлыкты чыгарып, бир дагы бийлик катышпасын деген нерсени жазып коюу менен таза өтөт деген нерсе абдан мындай кызыктуу да. Эмил мырза, сиздин оюңуз кандай? Делегаттар чын эле жакшы тандалып келеби? Деги эле жакшы делегат деген бул кандай делегат? Кыргыздын курултайын мындай түптөп, жакшы сонун нерселерди жылдырып, депутаттардан ашып түшүп, президенттин отчетун алып, аны кайра ишке салып, анан дүйнө жүзү бул эмне деген маселе болду экен? Курултай деген бул эмне болду экен? Келгиле кыргыздардан үйрөнөбүз деп айтыш үчүн кандай делегаттар келиш керек? Кантип келиш керек? Эмил мырза? Эмил мырзанын техникалык көйгөйлөр болуп атат. Бүгүн ошо өзүнүн Facebook баракчасынан түшүндүрмө бериптир. Бүгүн дейт, эми техникалык мүмкүнчүлүктөр баарыбыздын колубузда, телефон бар кезде президент отчет бергиси келсе, бир комнатага отуруп алып эле отчет берсин. 1000 делегатты алып келип Бишкекке, акча коротуп, аларды бирге жайгаштырып, аларга тамак берип, кыйналбай эле 6 миллион кишиге отчетун берип койсун. Биз барыбыз телефондон отуруп алып угабыз. Бир нерсе сунуш бере турган болсо, Эмил мырза жазыптыр, ал сунушун кантип формировать этет деп. Чын эле келгиле бул маселени көтөрөбүз, же бул маселени көтөрөбүз, муну сунуштайбыз деп кантип 1000 делегат, кандай бир уюшулган бир топ болот. Эмил мырза, сиз барсызбы? Угуп атасызбы бизде? Техникалык көйгөйлөр болуп калды окшойт. Курултайга кайсы айылдан ким? Негизи урматтуу көрүүчүлөр, силер деле ушул эфирди көрүп атсаңыздар, 25 ноябрга боло турган курултайга мен өзүмдүн талапкерлигимди сунуштайм деп айыл өкмөткө калтырып койгулачы. Биринчиден, айыл өкмөттө кандай шайланат экенин билип аласыңар. Экинчиден, делегат болуп калсаңар, ичинен ушул механизм кандай иштеп атат, кантип маселелер сунушталып атканын да билип аласыңар. Бизге жакшы болот да, анткени себеби, мисалы үчүн мен Бишкектемин. Анан Бишкектен кантип жылат, Бишкекке мен кимге кайрылышым керек, менин кандидатурамды жылдыргыла дегенди мен өзүм деле билбей отурам да, анткени себеби мен Бишкектен эле делегат боло алат экенмин, анткени себеби менин пропискам Бишкекте. Мисалы үчүн мен өзүмдүн айылыман
делегат болуп келе албайм, аякта пропискам жок. Эмил мырза, ушу процедуралар боюнча анан негизи эле баягы идеалдуу курултайдын өкүлүнүн сүрөтү, портрети кандай болуш керек? Биздин Кыргыздын дүйнө жүзүн таң калтыра тургандай бир курултай болуп кете турган боло турган болсо. Кечиресиз. Айта бериңиз. Бизде эмне гана техникалык эмелер болуп атат. Өтө табышмактуу. Бирок жана үзүлүп кеткенге чейин токтоп калып атпайсызбы? Ошол биринчиден шайлоо ыкмалары такыр белгисиз. Экинчиден ал кантип уюшулуп келишери такыр белгисиз. Анткени бир эле күнгө белгиленген 25 ноябрь. Ага чейин канчалаган иштер, даярдыктар жүрүш керек. Ар бир 1000 делегаттын барысы менен кандайдыр бир уюшуу иштери жүрүш керек. Алардын регламенти ишке ашырышы керек. Ошол өзүнүн ишинин уюштуруусу гана бир күндү же жарым күндү алып коет. Анан бүт башкаруу бийликтеринин бийлик жетекчилеринин президенттен баштап отчетторун, маалыматтарын угат экен. Отчет эмес, аны адашпай түз айтыш керек. Маалыматтарын угат экен. Ошолордун баарысын алып келгенде эмне пайда калат деген суроо туулат. Ошол күндүн аягында Кыргызстан ушунча дүрбөлөң салып, жыйылып, 1000 кишини шайлап, убара болуп барып, эмне пайда чыгат андан? Эч кандай пайда чыгышы мүмкүн эмес. Өкүлчүлүктүү институт деп киргизишкенде эле дайын болгон бир нерсе бар. Парламенттин аныктамасы ошол. Ал өкүлчүлүктү камсыздаган бирден бир эң универсалдуу белгилүү институт. Мурда 120 депутатыбыз бар эле, өздөрү чечип 90 кылышты. Макул. 90 болсо да ошол 90 депутат 90 Кыргызстандын 90 аймагынан бардык жет жак райондорунан келип отурушат. Ал жетпейт десек, ошол өзүн өзү башкаруу бөлүкчөлөрү Кыргызстанда 500гө чукул шаарларды, айыл аймактарын эсептегенде. Ар биринде кеминде орточо 15-20дан депутат болду дегенде, биз 7000ден ашык өкүлдөрдү сактап атайын шайлап отурабыз. Ошол функциясы үчүн гана шайлап отурабыз. Анан калса, президент деле биздин өкүл. Аны да түздөн түз шайлаган кишибиз, биздин өкүлүбүз. Андан да калса, элдин атынан ким гана болбосун мамлекеттик кызматты жетектегендердин баарысынын функциялык аныктамасы өкүлчүлүк. Ошол Кыргызстандын жарандарынын өкүлдөрү катары министр болуп жүрүшөт. Ар кандай башка шайлануу аркылуу эмес, башка дайындоо аркылуу келгендердин баарысы деле мындай бейформал түрдө өкүл десек болот. Ошолордун баарысынын үстүнөн дагы бир өкүлчүлүктү киргизүү жана бир күндүк жыйынга 1000 кишини жыйып келүү, бул такыр акылга сыйбаган, пайдасыз, декорациядан артык эч кандай пайдасы жок институт болот. Албетте сезип турабыз, бийлик үчүн мынчалык талпынгандан кийин албетте өздөрүнө гана тиешелүү, өздөрү бир көздөгөн бир кызыкчылык болсо керек. Кайсы бир нерселерге колдоп берет деген. Бирок кайра эле баш мыйзамда көрсөтүлгөн элдик курултай эч нерсени чечпейт. Элдик курултай жөн гана угат, маалыматты жана сунуш берет. Кеңешүү органы. Ал эч нерсе чечип бербейт. Ошол эч нерсени чечпеген органды дагы жободо көрсөтүптүр. Ал органды ошол курултайдын аксакалдар кеңеши чакырышы мүмкүн кезексиз жыйынга же президент, кайра эле президент кезексиз жыйынга чакырышы мүмкүн экен. Эгер чукул бир маалымат, маселе чечүүчү нерсе болуп калса, кырдаал болуп калса, мен кайра эле ошол эле суроого чукул түрдө маселе чечип бере турган институт эмес болуп атпайбы бул? Мыйзам негизинде ал эч нерсе чечпейт деп ачык даана көрсөтүп атпайбы? Ушунчалык түп келишпестиктер, логика жагынан такыр бир чабал болгон нерсе. Институт катары деле жана азыркы президенттин жарлыгы менен уюштурулуп жаткандыгы, анын жолу деле толгон токой кемчиликтерге, алешемдиктерге бай болуп атат.
ошондо могу чет өлкөлүк практикада жана түз демократия деп коет эмеспи, кээ бир чын эле мамлекетке аябай бир керектүү маселе боло турган болсо, алар ошол маселени коюп туруп эле мындай референдум катары эле өткөзүп коет да. Анда биз ушу депутаттарыбыздан, жергиликтүү депутат, жогорку кеңештин депутаттарынан сырткары дагы бир институтту түзүп алып, сен ушул маселени чукул чечип кел дебей эле референдум кылып эле, баарыбыздын колубузда телефон бар, ушундай бир ыкмаларды жасаса, ошондой суроолорго жооп берип турган дүйнөдө бар да ушундай практикалар. Ал дүйнөдө бар. Ооба, deliberative polling деп коет. Ошол сүйлөшүүнүн элдин арасында, жарандардын арасында кеңешүүнүн, сүйлөшүүнүн негизинде ар бир жаран өзүнчө кайсы бир жеке маселеге да анын чечилишине катышуусу мүмкүн. Анан эгер чоңураак маселе болду дейли, референдумга коюуга мүмкүн эмес болгон, ыңгайсыз болгон, бир талкуулай турган маселе болду дейли, ооба же жок деп жооп берсе болбой турган дейли. Андай кырдаалдарда бизде кайра эле ар бир райондо, ар бир айыл аймагында кеңеш бар. Алар эмне үчүн отурат ал жерде? Так ошону шайлоо, талкуулоо үчүн отурат. Парламент мамлекеттик деңгээлде талкуулоо үчүн отурат. Андан сыртка калса, мондай конституцияга расмий түрдө жазуунун кереги жок болчу, албетте президент болобу, министр болобу, министрлер кабинетинин башчысы болобу, ким гана болбосун элди жыйып, кайсы бир районго барып, шаарга барып, шайлоочуларды жыйып, 1-2 саат болобу, кааласа бир күн эртеден кечке болсун, сүйлөшүп, талкуулап чыкканга эч кайсы мыйзам тыюу салбайт жана мүмкүн ал. Ал жөн гана совещание элдер менен, шайлоочулар менен, жарандар менен жолугуу, ар бир президенттен баштап бардык мамлекеттик кызматчылардын, жетекчилердин укугу бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ага карабай эмне үчүн мондай татаалдаштырып жана татаалдаштырганда ошол парламенттик принципке каршы келген принципти институтту киргизүүнүн кажети бар эле, мен такыр түшүнгөн эмесмин. Түшүнбөйм дагы. Алардын баарысын айтып келгенден кийин анан жана биздин президент, азыркы президентибиз эң сонун колдонуп келаткан технологиялар бар. Эгер ушул айтып атышпайбы, бул элдик курултай жөнөкөй жарандардын, карапайым элдердин үнүн угузат деп. Ошол карапайым элдердин үнүн угузайын деген депутаттар шайланбадыбы бир жыл мурда? Так ошол сөздөр менен, убадалар менен шайланбадыбы? Эгер ал да жетишпеген болсо, ошол карапайым элдердин баарысы каалаган жерде азыр TikTok'та болобу, Instagram'да болобу, Facebook'та болобу отурушат. Түз эле айтып жатышат, жана президент угуп атат. Уккан менен эле эмес чектелбей, жообун да берип атат. Андан сырткары кандай дагы талкуу керек? Андан сырткары 1000 кишини чогултканда кандай бир алгылыктуу сөз болушу мүмкүн негизи? Биз буга чейин 300, 400, 500 кишини жыйылганда байкап жүргөнбүз, эч кандай бир маанилүү сөз болушу мүмкүн эмес эле. Ашып кетсе 10, 15, 20 киши үстөмдүк кылып сүйлөп калат, калганы жөн гана кол чаап, кол көтөрүп кетишет. 1000 киши жыйылганда ого бетер бир үйүр жыйылгандай эле маанисиз бир жыйын болот ал. Эмил мырза, бул президент өзү президенттик тактага келатканда жетим тоо жөнүндө аябай айтып, андан кийин жетим тоону коргоо комитетин түзгөн Тилекмат Куренов камалып, анан жакында кайра мынакей Ырыс Жекшеналиев деген бала да ошо жетим тоо боюнча кайра камалып атат. Сиздин оюңузча ушу мындай маалыматтык акырын маалыматты ыргытып коюп, элдин пикирин билип, каршы чыккандарды коркутуп, камап коюп, ушу чоң курултайга барганда Кыргызстандын экономикасы сызга отурбаш үчүн суранабыз, жетим тоону казгыла деген ушундай бир маселе көтөрүлүп калышы мүмкүнбү? Анткени себеби конституциялык мыйзамды эмне үчүн депутаттар артка жиберген? Ал жерде мындай таптакыр логика жок экен да. Мисалы үчүн мындай нормасы бар экен да. Алар баягы сунуштама эле берет экен, сунуш рекомендательный характер деп. Но бирок дейт, ал мыйзамга туура келбесе, сотко кайрылып, курултайдын чечимин жокко чыгарса болот депчи.
анда алдын ала мыйзамсыз чечимдерди сунуштаганга даярдап атабы деген маселеде президенттин жоопкерчиликти ал мен чыгарган жокмун. Мынакей Кыргызстандын 453 айыл өкмөтү менен 32 шаарынан келген делегаттар менден суранды деген нерсе болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн албетте. Мен азыркы учурда албетте ошол жетим тоо маселеси боюнча же кумтөрдүн кайсы бир маселеси боюнча жана башка булар сыяктуу бир конкреттүү бир гана маселеге байланыштырмак эмесмин. Бирок албетте так ушул сыяктуу нерселер өзгөчө бир ыңгайлуу маселе катары, ыңгайлуу шарт катары ошо курултайды колдонуп калышы мүмкүн. Ал турган нерсе. Буга чейин да ошондой болуп келген жана кайсы бир мүмкүн негиздерин, ар кандай сөздөрдүн негизинде ошол өзүлөрүнүн чечимдерин бекемдеп, ага чейин алынып калган чечимдерге кандайдыр бир легитимдүүлүк алууга умтулган аракеттер болушу мүмкүн. Бирок ошол жетим тоо боюнча айтар элем. Биринчиден, эгер аны чындап казабыз деп бел байлачу болсо, биринчи кезекте ал элдерден өздөрү түздөн-түз курултай аркылуу эмес, президент баш болуп, өкмөт өздөрү түздөн-түз ошол элден колдоо алышы керек. Курултайдын колдоосу аны чечип бере албайт. Чындыгында курултай маселе чечүүчү орган эмес, ал сунуштоочу гана орган. Мен айтар элем, жанагы азыркы жободо деле көрүнүп турат. Ошондой мамлекет ар кандай бир топ нерселер айтылган, курултай эмне кылышы керек, курултай эмне кыла алат деген. Ошол курултай кылчу нерселерди кайра эле мисалы үчүн өлкөнү жана анын региондордун өнүктүрүү маселелери боюнча улуттук макулдашууга жетишүү. Ошол жетим тоого ошол бир пункт колдоо болушу мүмкүн. Бирок алардын баарысын иштеп чыгуу үчүн, чыныгы ошондой макулдашууга жетишүү үчүн ал жыйын жок эле дегенде жатып алып бир жыл иштеш керек, бир канча ай иштеш керек. Бир күндө эч кандай 1000 киши макулдашы мүмкүн эмес мындай маселелер боюнча. Алар кол гана көтөрүп коюшу мүмкүн, эгер ошол президент же бирөө сунуштап койгон. Алдын ала бүгүн эле мүмкүн даярдап коюлган резолюцияларга кол коюп көтөрүшү мүмкүн. Бул деген эч кандай легитимдүүлүк бербейт. Бирок анан кайра эле өздөрү да айтып атпайбы? 90% эл колдойт деп президентти жана азыркы бийликти. Канткенде дагы мен канчалык деңгээлде ушул жылдын аягында шашылыш түрдө мыйзамдын жоктугуна карабай элдик курултайды жыйыш керек эле дегенди мен эч кандай түшүнө да албайм. Эмнеси негиз жок. Мындай маселе болуп атат. Бере албайт. Муну так айтыш керек. Жетим тоо маселесин эгер чындыгында элдин арасында кенен каршылык болуп маселе түрчү болсо, элдик курултай аны чечип бере албайт. Аны бийлик түшүнүшү керек. Эмил мырза, ошол эле Сания айым жазыптыр Facebook'унда. Ушундай абал түзүлгөндө, баягы туура иштеп аткан өлкө боло турган болсок, анда парламент чыгып туруп, силер биздин ыйгарым укуктарды тартып алып атасыңар деп туруп, анан конституциялык сотко дагы кайрылып, чектеп бер биздин конституцияда жазган нерсени, укугу барбы президенттин, токтоткула деп айтыш керек болчу. Бирок парламент оозуна суу алып алгандай болуп, каникулда отурушат деп жазыптыр. Биз, мисалы үчүн, биз кайрыла турган болсок, конституциялык палата сиздин жеке кандай укугуңар тебеленип атат деп бизди субъект катары да албай коет да. Биз андайларды көргөнбүз. Жеке. Ошон үчүн биз кээ бир учурларда баягы бирөөнүн укугун баягы козгоп аткан киши болсо, ошону ала коюп, сен дагы сотко бер, биз сага жардам беребиз деп, анан конституциялык палаталарга кирип, кээ бир мыйзамдын нормалары конституцияга туура келбейт деп оңдогонго аракет кылабыз да. Эми бул курултай силердин кайсы укугуңарды бузуп атат десе, биз бере албайбыз. Ошондо президент өзү отуруп алып өзүнүн ыйгарым укуктарын каалагандай жакка кеңейте берген жол салып алып атпайбы? Ооба, менимче аны ошо дагы териштирип көрүш керек, тактап. Менимче бул жерде конституциялык сотко кайрылуу жолу болушу керек.
парламент гана кайрылса болот деген менимче ал туура эмес. Ошол укук коргоочу органдар болобу, жарандар катары биздин ошол парламентти шайлагандагы укугубуз, анткени биздин өкүлдөрдүн укугу, ал деген ошол биз ыйгарым укук берген өкүлдөрдүн укугу болуп атпайбы? Биздин атыбыздан сүйлөө укугу чектелди. Биз андай ыйгарым укуктарды ошондой көлөмдөгү иштерди алып барсын деп шайлаган эмеспиз. Биз толук кандуу өкүл болсун деп шайлаганбыз. Толук кандуу өкүл болуунун бирден бир парламент үчүн бирден бир көрсөткүчү ошол ага берилген мыйзам чыгаруу иштерин толук бойдон алып баруу. Парламент бул жөн гана ошол мыйзам чыгарбай калдык же биз кабыл алчу мыйзамдын негизинде болуш керек эле эмес, жалпы эле негизи ушул элдик курултай институтунун өзү парламенттин ролун тартып алчудай болуп турат. Парламенттин үстүнөн, өкүлчүлүк институтунун үстүнөн дагы өкүлчүлүк институту деген бул деген майдын үстүнө май кошуп жейди дегендей эле кеп да, эми такыр мааниге ээ болбогон нерсе. Бул кайра эле биз акыркы кезде бизге өтө популярдуу болуп, тилекке каршы бир четик зенин кийип Түркмөнстанга окшошуп калдык. Түркмөнстанда кезинде ошондой болгон. Халк маслахаты деп, ал парламенттин үстүнөн дагы чоңураак болуп, 2000дей кишини жыйып, ал жалпысынан ошол алдын ала белгилүү эле кишилер жыйылып, бир добуштан колдоп берип жүргөн. Парламент четте эле калып калган институт болуп калган. Биз ошондойго барып калышыбыз токур мүмкүн болуп турат. Эмил мырза, ошол курултайдын кээ бир ыйгарым укуктарында мындай кадр саясатынан бийликтеги бир кызматты ээлеген кишини баягы бул иштелбей атат деп туруп жумуштан алгын деген сунуштаманы берсин дегенде да жазып кетишиптир да. Анда мен өзүм ойлоп атам да, көп учурларда ушу кайсы бийлик келбесин, ал өздөрүнүн кишилерин ар түрдүү орундарга койгусу келет да. Бирок коеюн десе, ал жерде эмгек кодекси, дагы бир нерселери, жана мугалимдердин, директорлордун ошондой болду да, жумуштан кетирейин десе, эмнеге кетиресиң? Мен мына сонун эле иштеп атпаймынбы деп мыйзамга такап койгондон кийин, жок, бул болбойт экен. Андан көрө бир жарлык менен баарын кетирип салайын деп кетиришти дагы. Мына азыр кайра массова тиги тест алып атышат да. Анан мен ошо ойлойм да, балким кээ бир учурларда мынакей курултайга сен жакпай атасың, кет жумуштан деп ошо тиги эмгек кодексинин кетирүүчү өздөрү жаман көрүнүшү келбейт да. Анткени себеби саясатчылар дайыма мындай болот экен да, кой буга жаман көрүнбөйүн, эртең шайлоо болот деп, тияк сурап атпайбы деп туруп жоопкерчиликти өздөрүнө алып салып, курултайдын колу менен бирөөлөрдү жумуштан алып, кандай бир иштер жылдырган. Андай албетте эгер каалашса ошондой кылса деле болмок. Бирок эми элдик курултайды Бишкекке чогултканда, ал албетте ал бир мектеп директорун же бир главврачты алчу маселе эмес, бир чоңураак көлөмдө деңгээлдеги кишилер боюнча болот. Жогорку деңгээлдеги кишилердин баарысын президент өзү же анын жакын өнөктөштөрүнүн макулдугу менен коюлган кишилер. Алардан сырткары же аларга жакпаган киши иштебейт азыр. Башында эле айтып атпадыкпы, президенттик башкаруу системасына өттүк. Шайлоо жаңы баш мыйзамга ылайык жоопкерчиликтин баарысы бир офиске, бир ошол президенттик офиске жыйылган деп, бирок так айтышыбыз керек, дайыма жоопкерчилик эмес, укуктардын баарысын жыйып бердик. Жоопкерчилик деген сөз, президентке карата айтылган жоопкерчилик деген сөз баш мыйзамда бир эле жерде бар. Ал президент ошол өкмөттүн иштөөсүнө өзү жеке керт башы менен жооп берет деген гана сөз бар. Ал эч бир юридикалык мааниге да эмес. Несет персональную ответственность. Ал эмне деген? Ал эмне? Сотко бардык, ошол персональный ответственность алсын деп сотко барсак, ал эмне деп чечет? Ал сот чече албай турган юридикалык бир мааниси жок болгон гана бир формулировка. Андан сырткары президентте эч кандай жоопкерчилик тартуу механизми жок. Импичменттен башка. Анан жана дагы бир нерсени айта кетейин баса. Мындай күлкүм келет да бир чети. Азыр жалпы жаңы жобо боюнча ошо делегаттарды шайлоонун
негиздемеси катары албетте өздөрүндө жободо жок да, жол жобосу жок. Ошонго жакшы көрүнсүн дейби дагы бир мыйзамды келтириптир. Бул 2001 жылы 2 майда, 12 майда кабыл алынган президенттик жарлыктын негизинде ошого ылайык шайланат дептир. Аны мен чукулап таап көрдүм. Ал президент Акаев кол койгон жарлык экен. Ал жалаң жергиликтүү курултайлар жөнүндө болгон экен. Элдик же мамлекеттик эмес, жергиликтүү курултайлар уюштурулсун жана ошолорду шайлоонун жол жобосу жазылган экен. Кайра эле бирок ошол жарлыкты көрсөм, ал жерде да жол жобосу жок. Ал жерде да кантип шайланат, ким шайлайт, шайлоо комиссиясы болобу, тартиби болобу, эч нерсе жазылган эмес ал жерде да. Ушундай шарттачы, эчтеке жазылбаган шартта деги эле бардык элдер катышып, мындай бир талапкер тандалуусу мүмкүнбү? Анткени мен азыр айылда жүрөм да, анан ойлоп атам да, мына биздин эле айыл, бул чоң айыл. Кантип делегат, ким аны сунуштайт? Кандай болот? Ким барып кнопканы басыш керек? Бул деген чоң уюштуруучу бир нерсе да. Жакында эле былтыр эле шайлабадыкпы? Айыл аймак депутаттарын шайлаганда орточо канча пайыз шайлоочу келди, добуш берди. Эң ашып кетти дегенде мүмкүн 50% бергендер. Көп жерде 30% төгөрөк. 30%. Ооба. Элдик курултайдын 2 гана делегат болот экен. Ал жерде айыл кеңешке жок дегенде 15 кишини шайлаш керек болчу. Ооба. 2 гана кишини айыл аймагы шайлайт экен деген жерде көрөсүз 5% да келбейт. 5% дагы киши келбейт. Бирок мен байкап турам, мүмкүн алар андай шайлоо жолу менен эмес, жөн гана ар бир айылга барып, стадионго элдерди жыйып, келген кишинин арасынан алдын ала эле баланча кишиге макулсуңарбы деп, ошентип шайлап келет го деген оюм бар да. Башка мындай тагыраак, легитимдүүрөөк жол жобосу мүмкүн менимче жок, ишке ашырууга мүмкүн деле эмес 3 айдын ичинде. Эмил мырза, балким жанагы конституциялык мыйзамга депутаттарыбыз деле эми түшүнүп атат да, бул абсурд. Эл өкүлү бизбиз, келгиле биздин атыбызды андан көрө курултай деп койгон жеңилирээк болот. Жогорку кеңеште курултай деп атын коюп майдын үстүнө май ыргыткандын ордуна депчи. Ошондо бүгүнкү күндө балким ушу 25 ноябрда боло турган жыйындын негизинде курултайды өзүнчө курултай кылгандын кажети жок деп балким мен көп жерде айтып келем да, ошо Кыргызстанды Кудайым өзү сактайт, өзүнөн өзү эле бир нерсе окуя болуп калып эле бир чуулган иштин немеси ачылып калат депчи. Балким ушул курултай деп 30 жылдан бери жүргөн кишилер, курултай тиякта даяр турат, жогорку кеңеш, элдер ошону шайлап атат. Ал биздин жүзүбүз. Алар жаман деп айткан болбойт. Ал биздин күзгү, биз өзүбүз аларды тандап келип атабыз. Мынакей эң мыктылар деп парламентте отурат деген нерсени түшүнүп, 25 ноябрда болгон окуядан кийин балким ошол түшүнүш үчүн боло турган окуя. Ким билсин, мүмкүн президент деле ичинен ошо элдик курултай жазылып калганына нааразы болуп, ошонун демөөрчүлөрүнө көрсөтөйүн деп атабы экен. Иштебей турган институтту мага зордоп жаздырдыңар деп. Мен билем, кайсы бир деңгээлде мен уккан да жерим бар. Президент өзү эң негизги ушул курултай баш мыйзамга кирсин деген колдоочулардан болгон эмес. Ага ошол төгөрөгүндө анык баш ошо 20 октябрдан баштап колдоп келип, ага кеңешчи болуп атып, анан баш мыйзамга келгенде ушуну киргизбесек болбойт деген, анан убада алып калган кишилердин басымы менен кирип калган. Анан ошол конституциялык кеңешмеге катышкан кишилердин да көпчүлүгү кийин бушайман кылып эле отурушат. Ушуну эмнеге эле жазылып койду экен, ушуну жазбай деле койсо болмок экен дегендер деле бар толтура. Бирок эгер ошо 1000 кишини жыйып келчү болушса, эми реалдуу карачу болсок, эми 1000 кишинин ичинде ошол эл уга турган, көпчүлүк басымдуу добуш боло турган кишинин саны албетте бизде жыйбай эле койгула, бул баш мыйзамдан алып эле салгыла деп айтпайт. Андай нерсеге эми өзгөчө бир даярдык керек го. Бирок ал чоң бир принципиалдуу факт турат биздин алдыбызда. Бул ошо баш мыйзамга кирип калган нерсе. Муну алып салуу үчүн албетте өзгөчө ошол референдум болуп, кайрадан биз баш мыйзамга өзгөртүү киришибиз керек.
мен айтар элем, эгер ошондой президент тарабынан же башка бирөө ошо бийлик башчылар тарабынан ошондой кызыгуу бар болсо, ал оңой эле ошол элдик курултай деген беренени гана, ошол бөлүкчөнү гана алып салса болду. Ал эч кандай башка беренелерге, башка жана баш мыйзамдын бөлүктөрүнө тиешеси да жок, баягы структураны бузбайт да, конструкцияны бузбайт, анткени ал башынан эле ашыкча неме 5-чи дөңгөлөк бойдон кирип калган болчу. Ошол жабыркабайт. Ал ошол мындай запасной дөңгөлөк, анын мааниси деле жок дегенди уюштуруучулар өздөрү эле түшүнөт экен. Ошо эфир жасадык да, бара-бара бул курултай кандай болуш керек десе, алар айтты да, бул өзү негизи парламент болуп калыш керек. Бул парламенттин бир палатасы болуп калыш керек деп эле алар деле түшүнүп атат да, кыргыздын жолу бул парламентаризм, бул өкүлчүлүк бийлик, бул күчтүү парламентаризмдин аркасы менен ар бир өрөөндүн өзүнүн баягы өкүлү келип туруп маселени момундай чечебиз деген башкаруу система бул кыргыздык экенин түшүнүп атышат дагы, бирок ошону менен бирге президенттик башкарууну киргизип алышты дагы. Эми ошо президенттик башкарууга кайра эле өзүнүн мындан да кыйын өкүлчүлүктү курултай катары киргизебиз деп атканы мындай аябай ишеним менен биз улуттук када салтты киргизебиз, биз тарыхтын баарын көтөрөбүз деп укмуш нерселерди айтты. 1000 киши менен отуруп алып кантип тарыхты киргизишет, кантип улуттук баалуулуктарды даңазалайт, бул дагы көп суроо. Эң негизгиси ошо юридикалык жактан биз баягы конституциянын бул фундамент, мыйзамдуулук деген керек, иерархия законов дегендердин баарын талкалап атканыбыз абдан өкүнүчтүү нерсе. Анткени себеби жана сиз айткандай эртең президенттин жарлыгы менен жалаң ак машина эмнелик, аялдар мындай кылсын деп каалагандай жарлык чыгарганга уже бир жарлык болду, экинчи жарлык кетип баратат. Аябай өкүнүчтүү көрүнүштөр болуп атат. Эми жөнөкөй кишилерге бул балким анча сезилбейт, алар баягы алга деп эле кетип баратышат. Албетте биринчи кезекте албетте президент өзү жоопкерчиликтүү, аны билебиз баарыбыз, бирок президент эми ал киши деле билет болуш керек, баарыбыз түшүнүп турабыз, ал юрист эмес. Юридикалык факультетте окуду дейли, эми канчалаган кишилер окуду юридикалык факультетте, бирок конституцияны чечмелечүү анын экспертизасы жок, тажрыйбасы жок. Мыйзам колдонуу, мыйзам чыгаруу жагынан анын кеңешчилери бар. Ошол кеңешчилер, ошол азыр жумушчу топко кирген, уюштуруучу топтун башчылары болуп кирген бир канча аксакал, доктор наук делгендер, ошолордун абийиринде болуш керек дейм да. Анткени мондай эки баа кое турган юридика факультетинин студенти да мындай жазууга жол берилбей турган нерселерди одоно бузуу менен сунушта президенттин колуна киргизип бергендер ойлонду экен дейм да. Кийин президент мунун баарысын түшүнгөндө, мунун одоно экенин, ката экенин түшүнгөндө эмне болот деп коркпошту экен дейм да. Анткени бул чындыгында тарыхка Бөлүбашев же Арабаев же бирдемкелер эмес, бирөөлөр эмес, Садыр Жапаров кылган, Садыр Жапаров киргизген деген эме калат, жазуу калат. Мону карагандан кийин бул жоопкерчилик, аркасында жоопкерчилик келе турган нерсе бул. Андыктан менимче азыр эле оңдогонго, муну мүмкүн кайсы бир башка ыкма менен оңдоп кеткенге аракет кылуун орундуу, керектүү нерсе го дейм да. Рахмат, Эмиль мырза, келип өзүңөрдүн ой пикирлериңерди айтып кеткениңерди. Анткени себеби эл дагы түшүнүп башташ керек да, эмне себептен бул маанилүү, эмне себептен ушу берилген ыйгарым укуктан чыкпоо деген маселелерди түшүндүрүп бергениңизге рахмат. Биз акырындан ушинтип агартуу иштерин жүргүзүп кете берелик. Мен ишенем, Кыргызстан ошо эң акыйкат башкаруу система куруп алганга, ушинтип өзүбүздүн татаал жолубуз менен кетип барып табаарыбызга ишенем. Сизге чын ден соолук. Рахмат келип бергениңизге. Аман туруңуздар. Рахмат.